Фрунзе атындагы номер 3 жалпы билим берүү орто мектебинин көркөм окуу ийриминин жетекчиси Кокоева Мунара Каныбековна. Саламатсыңарбы балдар? Айтматовдун туулган күнүнө карата «Кыргыздын чыңгызы, адамзаттын Айтматову» деген темадагы видео сабакты өтөрдө адабияттын алпы болгон Айтматовдун өмүр баяны, үй бүлөсү, туулган жери, жарык көргөн чыгармалары, алган сыйлыктары тууралуу буга чейин айтылып келгендиктен, бүгүн силерге мен Чыңгыз Айтматовдун 12 кереметин айтып бергим келди. Биринчи керемети: башкы каармандары тарыхый инсандар эмес, карапайым адамдар. Танабай, Сейде, Дүйшөн, Эдигей, Казангап, Арсен жана башкалар. Алар биздин арабызда эле, анчейин балким билинбей жүргөн каармандар. Бирок адам баласы сынала турган учурга келгенде, алар абийир, намыс жана бийик адамдык касиеттерин көрсөтүп, адам деген улуу атты бийик туткан инсандар болуп чыга келишет. Чыңгыз Айтматов улуу сүрөткер катары көпчүлүк баамдай билбеген жагдайда жөнөкөй адамдагы улуу сапаттарды таба билген. Анын айрым адабий каармандары кандайдыр бир деңгээлде тарыхый каармандай таасирге ээ. Башкача айтканда, Айтматов айылдык карапайым кыргыздардан дүйнө тааныган кыргыздарды жаратты. Маселен, Танабай менен Толгонай эне. Экинчи керемети: Чыңгыз Айтматовдун көрөгөчтүгү. СССРдин 70 жылдык адабиятында социалисттик реализм принцибине таянып, не деген гана поэзиялар, прозалар жазылбады. Тилекке каршы, алардын дээрлик көбү бүгүн окулбай калды. Чыңгыз Айтматовдун негизги чыгармалары Совет заманында жаралса да, алар бүгүнкүдөй маанилүү. Анын кемеңгерлиги кечээкини бүгүнкүдөй көркөмдөп айтып бергендигинде гана эмес, эртеңкини да көрө билгендигинде. Үчүнчү: адам жана жаныбар. Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларында жаныбарлар Бугу эне, Гүлсары, Акбара менен Ташчайнар, Каранар же Жаабарс, Кремльдеги үкү чыгармада башкы каарман катары катышат. Алардын да адам сыяктуу бул дүйнөдө жашоого акысы бар. Гүлсарынын өмүрү бүткүлдөй бир коммунисттик доордун өмүрү. Акбара менен Ташчайнардын өчү табияттын өчү. Бугу эненин баланы сактап калышы адамзаттын табияттан көз каранды экендиги. Ал эми Дөнөнбай Аккуштун чакырыгы жет атаңды биле жүр дегени. Төртүнчү: согуш темасы. Чыңгыз Айтматов ошол согуш доорунун дүйнөлүк деңгээлдеги эң көрүнүктүү жазуучусу. Эрте келген турналар, Бетме бет, Жамила, Саманчынын жолу дээрлик согуш темасына арналган. Бирок ал согуштун жексурлугу согуш талаасындагы кыргылдашкан салгылашуу менен эмес, бир октун үнү угулбаган тылдагы адамдын гана трагедиясы аркылуу укмуштуудай көркөм айтып бере алган. Бир эле маселен, Толгонай эненин монологу бул Шекспирдик деңгээлдеги улуу трагедия, эң кызыктуу парадокс. Дүйнөдө Чыңгыз Айтматовдун эң көп окуган эл немис эли. Жамила китеби эле 37 жолу кайра жарык көргөн. Бешинчи керемети: географиялык чексиздиги. Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары Таластын шекер айылынан башталып, Кыргыздын тоо ташын аралап өтүп, Казактын улуу талаасын Сары өзөктү аралап, Орусиянын унутта калган түндүк элдеринде Охот деңизинде, Москвада Кремльде, Германиянын шаары Гейдельбергде, океандын үстүндө, аягы келип космосто уланат. Айтматовдун чыгармаларында Азиянын тоо талаалары менен Европанын шаарлары кошо камтылган. Окуя бирде арабада өтсө, бирде поездде, бирде самолетто өтөт. Адамдан адамзатка, Бугенеден Иисус Христоско, Шекспирден космоско чейинки аралыкты камтый алган Айтматовдун кемеңгерлигине дагы бир жолу таң бересиң. 6-чы керемети: миф жана реалдык жашоо. Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары Ак кемедеги Бугу эне жомогунан башталып, Найман эне, Жетөө жана бирөө грузин легендасы менен уланып, акыркы Сардал кызга чейин улам бир чыгармада улам жаңы хикая толуктап, коштоп, параллелдүүлүк өркүндөп жүрүп отурат.
жомок менен реалдуу турмуш үзөңгүлөш жүрөт. Айрыкча кылым карттар бир күн чыгармасындагы Понтий Пилатка байланышкан окуялар же болбосо Чыңгыз хандын ак булуту. 7. Сүйүү темасы. Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларындагы өзгөчө жалындаган тема бул албетте сүйүү темасы. Жөнөкөй адамдардын сүйүүсүндөгү улуу жана аруу сезимдер. Асел менен Ильяс, Мырзагүл менен Султанмурат, Данияр менен Жамиля, Раймалы менен Бегимай, Эрдене менен Догулан. Махаббат темасы адамды адам кылып турган эң бийик аруу сезим катары сүрөттөлөт. Азыркыдай жеңил, шоо сүйүү улуу жазуучу үчүн жат тема. Адамды сүйүү бул жашоону, табиатты, сулуулукту, өмүрдү сүйүү касиети менен бийиктеп отурат. 8. керемети адеп ахлак темасы же жан дүйнө экологиясы. Айрыкча момун чал менен бала, дүйшөн менен Танабай, Толгонай, Орган карыя менен Эдигей, Сейит менен Сейде, Казангап менен Арсен, Бостон менен Авди, Филофей адамды адам бойдон калууга үндөп турган каармандар. Ошол эле учурда Ороскул, Базарбай, Сабитжан, Эрташ Курчал, Ташчайнаарсыз аталган чыгармаларды элестетүү мүмкүн эмес. Ак менен кара, күн менен түн, сүйүү менен жек көрүү, күлүк менен кашаң, бала менен чал же эне Айтматовдук темада дайым эри шаркак кездешет, дал турмуштун өзүндөй болуп. 9. керемети эки тилде жазган залкар жазуучу. Кыргыз жана орус тили Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын бийиктикке көкөлөткөн эки канат сыяктуу. Эки тилде бийик чеберчиликте жаза билген залкар талант. Чыңгыз Айтматов өз чыгармалары менен кыргыз тилинин эбегейсиз көркөм тил экендигин ачып берди. Балким көпчүлүк баамдай бербесе керек. 1980-жылдары руханият, инсан жана маңкурт деген сөздөр көбүнесе Чыңгыз Айтматов аркылуу таркаган. Айрыкча маңкурт бүгүнкү күндө орус, англис, немис, кытай, араб жана башка дүйнөлүк тилдерде котормосу жок маңкурт эле болуп которулат. Анын чыгармалары карапайым адам менен академикке бирдей түшүнүктүү. 10. Кыргыздын жан дүйнөсүн ачып берген улутман сүрөткер. Чыңгыз Айтматовдон эгерде өз улутуңдагы эң улуу адамдардан кимди билесиң деп сураса, мен эң ириде Саякбай Каралаевдин ысымын айтмакмын деп жооп берген экен. Манас эпосу Кара сөз менен адегенди Чыңгыз Айтматовдун демилгеси боюнча Кеңеш Жусупов менен Ашым Жакыпбеков тарабынан жазылганын унутпасак, 1984-1985 жылдары 400-450 миң калк жашаган Фрунзе шаарында бир эле кыргыз мектеби бар экенин, ал эми Токмок шаарында деги эле кыргыз мектеп жок экенин, бир орус жашабаган Нарын облусунда гезиттин аты Нарын Правдасы деп аталганын эң ириде Чыңгыз Айтматов айтып чыккан. 11. керемети Айтматовияда дүйнөсүн жаратты. Башкача айтканда кыргыз адабияты гана эмес, кыргыз театры, кино өнөрү, опера жана балет өнөрү, хореография, живопись, көркөм сүрөт өнөрү, музыка, скульптура деги эле улуу жазуучунун чыгармаларынан таасир албаган бир да өнөр тармагы калбады. Улуттук кино дүйнөдө кыргыз керемети даражасына ээ болду. Жазуучунун чыгармаларынын негизинде эле 20 ашык көркөм фильм тартылган. Улуу таланттар Төлөмүш Океев, Болот Шамшиев, Сүймөнкул Чокморов, Сабира Күмүшалиева, Бакен Кыдыкеева, Калый Молдобасанов, Доронбек Садырбаев жана башка таланттар эң ириде Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары аркылуу бийиктикке чыгышты. Чыңгыз Айтматов аркылуу улуттук маданият менен искусствобуз жалпы дүйнөлүк деңгээлге көтөрүлдү. 12. керемети Айтматовдук айкөлдүк. Лениндик сыйлыктын ээси, социалисттик эмгектин баатыры наамына ээ болгон соң Чыңгыз Айтматов көп аты билинбеген жазуучулар менен авторлош болуп, алардын да ысымдарын дүйнө окурмандарына кеңири таратты. Бул Чыңгыз Айтматовдун айкөл мүнөзүнөн кабар берет. Ал эми деңиз бойлой жорткон Ала дөбөт чыгармасын
эң аз сандагы Нивх элинин али көпчүлүк тааный элек жазуучусу Сангиге арнаган. Биз акыркы 1000 жылда Манасты жаратып, улут болуп сакталып калсак, соңку 100 жылда Айтматов аркылуу дүйнөгө таанылдык. Деги эле кыргыздын жери керемет, тарыхы керемет, тоосу керемет, суусу керемет, Манасы менен Айтматову керемет. Ушул кереметтерди бийик тутуп, Айтматов менен Манасты окуган сайын улам арууланып, кыргыз экенибизге моокумубуз канбай, улуттук намысты туу кылып, өмүр көчүн улай берели. Урматтуу менин окуучуларым.